Үй бүлөлүк иерархия деген эмне? Бул иерархияда көпчүлүк учурда диагностика өткөзгөн учурумда эмне болуп атат? Ата апаларды баардыгыбыз мээбизде сыйлайбыз, көкүрөгүбүздө сыйлабай атабыз. Бул кандай түшүндүрсөм болот? Сыйлабай атабыз деген сөздү сыйлабай атабыз десе эле баары чалкасынан кетип, жок биз сыйлап атабыз, биз жакшы көрөбүз, атамды да жакшы көрөм, апамды да жакшы көрөм деп атат да. На самом деле аларды иерархиясынан түшүрүп жиберип атабыз. Иерархия деген эмне? Эрте төрөлгөн адамдар бизден жогору турат. Ошон үчүн бизден бир көйнөк эрте жырткан үчүн бизди төрөп, бизди чоңойтуп, бизге ата эне болуп атат. Көрдүңөрбү? Жашоодо кандай болуп атат? Жашоодо биз физикалык түрдө конокко чакырганда төргө өткөзүп атабыз мээ менен. Душабызда улагага түшүрүп салып атабыз. Бул эмне деген сөз? Качан гана биз өзүбүз акчаны көп тапканда биздин мээбиз эмне деп атат? Калькулятор эсептеп атат. Биздин сознательный часть бул калькулятор көпчүлүк учурда, аналитик. Эсептеп туруп, биздин ата энебиз мынча акчаны тапкан эмес, алар баладай эле болушкан деп туруп, ылдый өзүбүздөн ылдый статусун түшүрүп жиберип атабыз. Мына ошол учурда эне ата баланын статусуна түшүп калып атат. Көрдүңөрбү? Алар бийик туруш керек, анткени бизди төрөп, өстүргөн. Муну биз мээбиз менен түшүнүп атабыз, бирок душабызда биз аны сен мен тапкан акчанын биринде көргөн эмессиң ата апа. Сен биякта баладай болуп отуруп тур деп ылдый түшүрүп салып атабыз. Көпчүлүк учурда балдар даже тапкан айлыктарынын суммасын эне атасына айтпайсыңар. 99%. Мен азыр муну диагностикадан көрүп атам да. И бул эмне дегенди билдирет? Эне атага ишеничтин жоктугун билдирет. Себеп дегенде балдар төрөлгөндө ошо эне ата бир нерсени обещать эткен балдарына. Мен сага топ сатып берем, элементарно просто. Мен сага там шарик алып келип берем. Алар бир жака кетип баратканда ошентип баласына обещать этип кетишкен. Бирок эмне болгон? Алар ошол мисалы үчүн даже райцентрга барып бир соода кылып келиш үчүн балдарына ошентип айтып кеткен. Барганда элементарно просто ошол ала турган топ жок болуп калган, же болбосо акча жетпей калган, же болбосо эне ата просто чарчап унутуп калган. Анан эмне болуп атат? Эне ата келгенде бала күтүп отурат. Бул кичинекей кез. Бала күтүп отурат. Эне атам сураган немемди алып келдиби? Жок. Эне ата даже кээси таптакыр унутуп калган, кээсинин акчасы жетпей калган. И эмне болуп атат? Эне ата баланы алдаганга өтүп атат. Эмне деп ыйлабасын деп, топ жок экен, же болбосо мындай болуп калыптыр, же болбосо унутуп калды деп такыр ал жөнүндө айтпайт. Бала бир жолу ушинтип айтканда күтөт, 2 жолу күтөт, 3 жолу, 5 жолу күтөт. Андан кийин баланын подсознаниясында, неосознанный частьта кандай деген информация түшүп атат? Атам апам калпычы экен. Алар калп айта берет экен. Значит, мен дүйнөмө ишенбешим керек экен. Себеп дегенде менин эне атам мени алдап койгон болсо, анда менин айлана чөйрөм и так эле алдап коет. Эгерде менин эң жакшы көргөн адамдарым мени алдап аткан болсо, анда башка адамдар мага жөн эле алдап коет деп адамдын ишеничи жок болуп калат экен. Азыр ушул видеону көргөндөр астында, видеонун астында бөлүшсөңүздөр болот. Айлана чөйрөңүзгө, балдарыңызга, күйөөңүзгө же аялыңызга, вообще туугандарыңызга, деги эле вообще адамдарга, коллегаларыңызга, кошунага ишенесизби? Эгер жок, ишенбейм эч кимге десеңиз, то значит анын төркүнү ошол жакта жатат, балачакта жатат. Көрдүңөрбү? Биздин ата энебиз аны билбей эле бизге ошондой программаны салып койт экен. Ал программа биздин жашообузда постоянно иштейт экен. Көрдүңөрбү? Кандай байланыштары бар. Биз аны даже подозревать этпейбиз ал убакта эне атабыз салып койгонун. Эч ким муну мойнуна албайт. Жок, эне атам андай кылбайт деп айтат. Почему? Потому что биз 95% мээ менен иштейбиз. 95% мээ менен. Өзүңөр деле байкасаңар, дем алганда ким терең дем алат мына? Ичиңерге чейин воздухту жеткирип, эч ким дем албайт. Кайсы жер менен дем алабыз? Мынакей. Өпкөнүн учуна эле жетип атат, даже көкүрөгүбүзгө жеткизбейбиз. Көрдүңөрбү демди? Кислород барбагандан кийин алар күнү бою жөн эле жашоонун аракетин кылып турат. Анан түн ичинде гана уктаганда биздин ичибиз көтөрүлүп кайра түшүп турат. Вот ошол учурда алар кислород питание алат биздин организмибиз, биздин чакраларыбыз ошол убакта кичине жанданып алат. Ошон үчүн эртең менен энергичный болуп туруп атпайбызбы? Баары кичине кислороддон алган үчүн. Күндүз эмне болуп атат? Биз только мурдубуз менен өпкөнүн учу менен дем алып атабыз. Кээ бир кишинин дем алганы даже билинбейт. Бул эмнени айтат? Биз только мээни вентиляция кылып атабыз. Сознательный частьты гана вентиляция кылып атабыз. И, соответственно, кислород кайсы жака барып атат? Сознательный часть только мээни вентиляция кылган үчүн биз 95% мээ менен гана иштеп атабыз. Баардык нерсеге мээңер жооп берип атат.
силер зачастую бир кандайдыр бир решение кабыл алдык деп ойлойсуңар. Жок, аны мээ чак силерге жибергенден кийин силер просто констатируете факт. Муну акырын өзүңөр байкап көрсөңүздөр болот. Ошондуктан баардык денеңер, ойлогон оюңар баары аткарылышын үчүн көкүрөгүңөр менен душаңар менен чогуу, мээ баардык мээ менен жан дүйнөңөр чогуу иштесин кааласаңар, терең дем алганды үйрөнгүлө. Ошон үчүн йогада эң главный правило бул туура дем алуу. Ошон үчүн туура дем алуудан баштаңыздар. Баардык нерсени туура дем алуудан башташ керек. Дем алганды үйрөнүңүздөр эң биринчи.